Салам достор. Симкешке кантип регистрация болуу жөнүндө жаңы версиясы жөнүндө видео тартип көрсөтүп бермекчимин. Ал үчүн биз Симкешти скачать этип алабыз биринчи. Скачать этип электер. Ал үчүн мына сайтка киребиз дагы. Регистрация болуп атканда сөзсүз түрдө клайк деген кодду жазууңуздарды суранам. Мына simcash.io деп жазабыз. Google'га. Ушул жерден биз download деп турбайбы? Ушуну басабыз. Телефонго көчүрүп алабыз. Муну телефонго көчүрүп алгандан кийин установка кылабыз да. Мындай телефонуңузга установка болуп калат. Бул жерде мен чыгып турайын азыр өзүмкүнөн. Открыть кылганда мындай болуп чыгат да. Установка кылгандан кийинчи анан регистр дегенди басабыз. Регистр дегенди басып бул жерге атыбызды, андан соң фамилия, анан бул жерде Кыргызстан 996 деп туруп бул жерге номерибизди жазабыз. Телефон номерибизди жазабыз. Бул жерге email почта дарегибизди жазабыз. Бул жерге эки жол паспорт неме пароль коебуз. Бул жерге сөзсүз түрдө реферальный код. Ушундай болуш керек. Андан соң биз регистрация дегенди басабыз. Болду, регистрацияны баскандан кийин антип логин болуп бул жака жазып кире берсек болот. Азыркы жазган email адресибиз менен паролюбузду жазып туруп логин деп басып киребиз. Киргенибизде бизде бул жер бардыгы кызыл болот, 0 болот. Ошондуктан биз мындай мына жерде кызыл болуп жанат да, сиздердечи. Ушуну басабыз. Ушуну басканда актив деп турбайбы? Ушуну актив кылышыңыздар керек да. Мына жерде мына актив. Ушул активди басасыздар. Бул жерге сим-картага неме имя сим-картага ат коюп алсаңыздар болот. Андан кийин мына жерде басасыздар. Мынакей басканда мындай болуп чыгат да. Ушуну басканда мына жерде бассаңыздар мындай болуп чыгат. Сим-картага биз ушул жерге 005 деп койсок болот да. 0055 кылып туруп мына жерде confirm дегенди басасыздар. Андан соң continue дегенди басасыздар. Эми биз мына жерде настройка кылышыбыз керек. Ал үчүн биз мына жерди басабыз. Мынакей. Бул жерге жаңы версиясы боюнча ушундай койсом тез топтолуп атат да. Ошондуктан 5:30 деп коесуздар да. Бул жерге галочка коесуздар. Андан continue дегенди басасыздар. Мынакей. Баскандан кийин экран ушундай болуш керек. Андан соң биз отдать сим дегенди сим-картаны активдештиребиз. Мынакей. Сим-картаны активдештирдик. Эгерде сиз бир жумалык же бир айлык тарифиңиз бар болсо, бир сим-картаңызда, ошол сим-картаны гана активдүү кылыңыз. Менде мисалы кийинки сим-картамда not active деп турат. Себеби тарифим жок, жумалык тарифим же бир айлык тарифим жок. Телефондун акчасы да жок. Ошондуктан буну not active кылып эле койдум. Активдүү эмес, башкача айтканда. Ошо эң маанилүү нерсе дагы бул назад чыгып кетип атканда сөзсүз түрдө мына keyworking in background деп турбайбы? Ортодо ушуну басып чыгабыз. Мынакей.
ушуну басып чыкканда бизде экраныбызга мындай неме болот да, үстүнө пайда болот. Ушуну эле басып кирсеңер кайра мындай болуп кире берет ичине. Чыгып атканда көптөрү системадан таптакыр чыгып кетет да, мага еврочо болбойт дейт да. Ушу достор, каналыма жазылыңыздар, лайк басып подписаться болуңуздар. Чоң рахмат. Симкеш жөнүндө вывод кылуу боюнча видео да каналымда жүктөлгөн.